Нургазы Амиров Ош шаарында номер 42 мектебинде окуйт. 10 декабрда өткөн кубик Рубик чогултуу оюнча мелдешке эң кенже курактагы оюнчу катары катышты. Анын жетишкендигинин эң жогорку көрсөткүчү 3 мүнөт 47 секунд аралыкта түзгөн. Нургазы өз чеберчилигин күнүмдүк машыгуулар жана түрдүү ыкмаларды үйрөнүү менен такшалткан. Бул сынакта мен катышып, аябай жакты. Биринчи жолу катышканым. Мына 3 кубик бар. Ушун бул аркылуу өзүмдүкү. Бирөөсү башка, бирөөсү башка. Мына бул меники, мына бул кичинекейрагы, бул чоңурагы. Кубик Рубик чогултууга кызыгып баштаган окуучулардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Рубиктин кубигин бат чогултуу оюнча акылтай сынагы пандемия шартына байланыштуу быйыл онлайн форматта өттү. Аталган сынак Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын жылдык планынын негизинде ишке ашырылган. Ош шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу мектептердин арасында акылтай Рубиктин кубиги деген сынак болуп өттү. Бул акылтай Рубиктин кубиги сынагына жалпы шаардагы 53 мектеп, андан сырткары жеке менчик мектептерден 4 окуучу катышты. Жалпысынан ошондо бизде 57 окуучу ат салышты. Анан биринчи орундан 5 орунга чейин баалуу белектерди койдук. Жигерде катышкан 5 окуучуга дагы сыйлуу белектерди кардык. Бул багытта дээрлик мыктылыкка жетише алууну максат кылган окуучулар бул жылы өткөн сынакта жетишкен ийгиликтери менен бөлүшүштү. Бул сынагымда 3-чү жолу катышышым. Ушул жылы мен биринчи жолу местага жетиштим. 3-чү местага. 3-чү местада 22 секунда 76 миллисекундада туптадым. Мен бул экинчи жолу катнашканмын сыноого. Бул сыноо мага аябай жакты. Организаторлорго чоң рахмат. Бүгүнкү күндө Оштун бир нече өспүрүмү кубик Рубик чогултуунун ыкмаларына үйрөнүп жатышат. Спорттун бул өзгөчө түрүнө окуучуларды шыктандыруу, алардын эс тутумун, билимин өркүндөтүүгө көптөгөн салым кошууда. Окуучулар албетте өтө кызыгуу менен кабыл алышты. Буну ар түрдүү интернет тармактарынан видео сабактарды көрүшүп, өздөрү ар түрдүү ушуну кубик Рубикти терүүнү ушундай ар түрдүү жолдорун ойлоп тапышты. Бул өзү кубик Рубикти катыша турган балдар өтө речтери жакшы, анан кийин өтө тартиптүү, анан кийин бул эгер териште баштаса, кубик Рубикти окуучу дагы өзү дагы өзгөрүүнү сезе баштайт да. Мисалы үчүн күн тартибин өтө тартиптүү, анан кийин убакытка көңүл бура турган окуучуга ушундай окуучуларды талдап алабыз. Ошто жыл сайын өткөрүлгөн акылтай сынагынын жеңүүчүлөрү эми эл аралык мелдештерге катышууну пландоодо. Бул ар бир окуучунун кыялы, андыктан аларга мыкты уюштуруучулук иштери жүрүп жаткандыгын Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын усулчусу билдирди. Бул сынакта жылдан жылга өсүш болуп атат. Биринчи өткөргөн жылыбызда бир 23 секундда рекорд болсо, кийинки жылыбызда 19 секундда болгон. Быйылкы жылыбызда рекордубуз 14 секундда болду. Эми айырмачылыгы баштагы жылдары биз эми реалдуу өткөрөт элек. Быйылкы айырмачылыгыбыз онлайн түрдө Zoom тиркемеси менен аралыктан өткөрдүк. Аталган мелдеш окуучулар арасында спорттун бул түрүн өнүктүрүү жана интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу болуп саналат. Бул сынакты жыл сайын эле өткөрүп келатабыз. Быйылкы жылы дагы аралыктан онлайн өткөрдүк. Биз бунун максаты ошо окуучулар арасында бат топтоштурган окуучуларды табуу, аларды ЖМКлар аркылуу Кыргызстанга чыгаруу. Анан дагы максатыбыз дүйнөлүк аренага ошого окуучуларыбызды чыгаранга аракет кылып атабыз. Белгилей кетсек, дүйнөлүк эң жогорку көрсөткүч голландиялык Матс Фалкка тандык. Ага кубикти чогултуу үчүн 5 секунд гана жетиштүү болот. Ал эми Рубиктин кубиги оюнчугу венгриялык ойлоп табуучу жана скульптор Эрнио Рубик тарабынан ойлоп табылган.